Иттик Сирерден кетти, 7 областтан кеткен жок. Сенден кетти Сооронбай Шарипович, кеткиле Астапка катчы. Уктуңбу? Сооронбай Шарипович көзүң чоң ачып, бакырайып, сен прическаң эле оң болуптур, эчтеке оң болгон жок. Ассаламу алейкум, Сооронбай Шарипович. Ассаламу алейкум, премьер-министр Мухаммед Абылгазиев. Жалпы кыргызстандыктарга, жалпы область, 7 областка салам. Мен резиденцияда 2010 жылы иштеп кеткем. 1 жыл иштедим да 2010 жылы. Роза Исаковнун ордуна Роза Атамбаев президент болуп турганда. Ошондо мен көп нерсени көрдүм резиденцияда, эмне бар, эмне жок экенчи. Мен силерге айтайын, Сооронбай Шарипович. Мына эмне деген элибиз, эмне деген жерибиз Кыргызстандан мигранттар келе албай атат деди. Москвадан, Санкт-Петербургдан, чет мамлекеттен анча-мынча элибиз келе албай атат, туурабы? Туура. Кайрылып атат, кайрылуу кылып атат. Ошолорду эмнеге алып келе албай атасыңар? Премьер-министр Мухаммед Абылгазиев, биздин президентибиз Сооронбай Шарипович түздөн түз ошолорго жооп бергилечи. Эмнеге алып келе албай атасыңар? Колуңардан келбегенин кетип эле калбайсың биздин президент Сооронбай Шарипович. Уят эле болдуң го. Уят эле болдуң. Уят да мен үчүнчү. Сен үчүн уят болбосо, мен үчүн уят болот. Ошол нерсечи. 7 областты башкарып атасың. 7 областты башкарганга жараша алып кел да. Эмне кудуретиң келбейби? Резиденцияда билем кандай жашоо экенчи. Резиденциядачы калп айтпайын бир где-то бир 150ге жакын, 100га жакын жылкы бар. 200га жакын кой бар. Бир 80ге жакын кунажым бар. Ошолордун этин, майын, казык-артын, чучугун жеп коюп эле отурасыңар да резиденциядачы. Мына менден сурагыла резиденциянын көйгөйүн. Резиденцияда мен иштеп кеткем. Резиденциянын жашоочуларын билем мен. Кандай жашайт экенсиңерчи? Каңгыраскойдун ичинде килейген кафеңер бар, туурабы? Ачык эле айтайын. Жыргап, малчаңдап отурасыңар да. Столовойңор бар, жыргап. Бер жактан балык кармап отурасыңар. Мен билем, резиденцияны менден сурагыла. Премьер-министр, президентибиз, төрага, үчөөңдөр окшош болуп, бильярд ойноп, кайнактан ичип, винодон ичип отурасыңар да. Резиденцияны мен билем да, резиденцияда иштеп кеткем да мен 2010 жылы 1 жыл иштеп кеткем. Анысы кандай биздин президентибиз Сооронбай Шарипович элден кечирим сураганга сиздин моралдык укугуңуз бар. Анткени элдин кечирим сураганга моралдык укугу жок. Анткени сиздин кечирим сураганга укугуңуз бар. Эмнеге эл сүйлөгөндө сөз менен видео аркылуу сүйлөп эметкене силер кармап алып элди кечирим суратып атасыңар? Эмне себептен кечирим суратып атасыңар? Силер сураган укугуңар бар. Наоборот, силер чыккыла Алантоо аянтыначы, кечирим сурагангачы. Силер чыгып элден кечирим сурагыла 7 областтан. Бизден кетти иттик депчи. Иттик Силерден кетти, 7 областтан кеткен жок. Сенден кетти Сооронбай Шарипович, Мухаммед Абылгазиев. Силер кечигип калыңар, убагында жаба албай калыңар. Убагында жапышканда мындай болбойт болчу. Жетишпей калыңар, давайчы. Элден кечирим сура. Сага именно Сооронбай Шарипович менен премьер-министр Мухаммед Абылгазиев колуңардан келбегенден отуруп эметпей кеткиле Астапка катчы. Иштей турган адамга бергиле. Сады Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев дегендерге бергиле. Иштейм деген патриот жигиттер бар. Жада калса мен деле иштеп берем аны, Сооронбай Шарипович. Мен деле колумдан келет, ал иштеп коюшчу. Так что терең ойлонуп, терең акылыңа түтүп, Алантоо аянтына кечирим сурай элден. Сооронбай Шарипович, эл кечирим сурабаш керек. Наоборот, сен сурашың керек кечирим, уктуңбу? Сооронбай Шарипович, көзүң чоң ачып, бакырайып, сен прическаң эле оң болуптур, эчтеке оң болгон жок 7 областачы. 7 областта эмне оң болду айтайынбы? Сооронбай Шариповичтин прическасы оң болду, чачы оң болду, анан түзүлүшү, келбети оң болду. Ошону эл жакшылап уксаңар, Сооронбай Шариповичтин эмнеси оң болду? 7 областтын эмнеси оң болду? 7 областтын эчтекеси оң болгон жок. Бир гана оңоло турган Сооронбай Шариповичтин прическасы менен келбети оң болду да. Ачык эле айтайлык. Рахмат. Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктарга. Мен силерге кайрылып аткан себеби Сооронбай Шариповичке. Сооронбай Шарипович, сиз иштей албай атасыз, ачык эле айтайын мен сизге. Анткени сиз жаңы президент болуп келгенде, президентке эметип атканда сиз айткансыз, мен элден чыккам депчи. Элден чыксаңыз,
эл билет каяктан келгениңиздичи, ким аркылуу келгениңизди, ким аркылуу шайланып президенттикке өткөнүңүздү. Анткени сиз Атамбаев аркылуу келгенсиз. Туурабы? Туура. Атамбаев аркылуу бийликке өткөнбүз. Туурабы? Туура. Анткени сиз элге айткансыз, мен иштеп берем деп. Иштеп берген ушундайбы? Иштеп бергениң ушул моментте билинет. Сиздин иштегениңиз мондай карантинде, мондай коронавирус менен күрөшкөнүңүз ушундайда билинет. Сооронбай Шарипович, сиз иштей албай атасыз. Сиздин колуңуздан келбейт экен. Анткени Мухаммед Албагазиевди кетиришиңиз керек. Сиз Мухаммед Албагазиев иштей албай атат. Ал колунан келбей атат. Ал кайра улантырып атат. 15 күнгөчү дагычы, апрелдин аягына чейин депчи. Акылыңыз барда этеңизди жыйыңыз. Этеңизди жыйгандан кийин жакшы болот бул нерсечи. Ошондуктан сиз өзүңүз калыс көрүп, ушул убагында токтотконго укугуңуз бар, президент болгондон кийинчи. Мухаммед Албагазиевге тапшырма бериңиз. Сиз токтот, ушундайды улантырганга укугуң жок депчи. Иштей албай атасың сен, президент Сооронбай Шарипович. Мен сизге ачык эле айтайын. Командаң менен кетишиң керек сен отставкага. Колунан келбейт экен. Мухаммед Албагазиев да кетиш керек. 120 депутат Мухаммед Албагазиевди президентти кетирбейликпи давай? Жалпы эл. Болбойт го дейм, президент иштей албай атпайбы? Мындай болсочу. Мындай президенттин бизге эмне кереги бар? Мындай өкмөттүн эмне кереги бар? Мухаммед Албагазиевдичи кетириш керек буларды. Депутаттар иштеп атат, 120 депутат иштеп атат. Ачык эле айтайын, 120 депутат иштеп атканын себеби тапшырма берип атат. Жардам бергендер берип атат депутаттарчы. Ал кимге жардам берип атат? Премьер-министрге айтып атат, биз жардам берели, колубуздан келишинче бюджет ачкыла, эметеликте бюджетке которойлук депчи. Которгондор которуп атат. А Мухаммед Албагазиев ошол которгон акчаны эмне кылып атат? Ачык эле айткандачы, элге чыгарып жардам бербейби? Алгандар алып атат, ачык эле айтайын. Албагандар калып калып атат, ала албайчы. Колунан келбегендерчи, колунан келгендер алып калып атат. Алгандар алып калып атат, албагандар калып калып атат. Эл кичине болсо да сүйүнүп калып атат, бирден пакет алса дачы. Бирден пакет албагандар да болуп атпайбы? Силердин жардамчыңар, помощниңер чалып атат, канча адамсыңардачы? Канча адам экен, эмне кереги бар аларгачы? Силерге Мухаммед Албагазиев, мен сага айтайын. Эмне кереги бар силерге? Канча адам экенчи? Ал каяктан билесиң? 3 болобу, 4 болобу, 1 болобу? Бергеле да, 1 болсо да бергеле де. 1 болсо да беришиңер керек да силерчи. Укугуңар бар да ушундай заманда бергенгечи. Укугуңар бар болгон үчүн иштеп жүрөсүңөр да. Силерди отставкага кетиш керек. Силерди Кудай албай койду го, Кудайдан коркпойсуңар го дегилечи. Сооронбай Шарипович, 5 маал намаз окугаң чын болсо давай оңдойсуң ондай нерсеничи. 5 маал намаз окусаң, сен Кудайдын кишиси болсоң, давай жардам бер. Элдин көйгөйүн чечкенге, элдин маселесин чечкенгечи колунан келбейт. Мен айтайын ачык эле, камай турган болсоң мени камайсың. Түз эфирге чыгып атам. Сооронбай Шарипович, өзүң өз көзүң менен көрүп атасың болуш керексиң. Ошону жеткирүүчү адамдар бар сага прямой эфирден. Колуңан келбегендейин өз калооң менен отставкага кеткениң оң. Иштей албайсың сен. Иштей тургандар ким айтайынбы? Иштей тургандар президенттикке татыктуу Сады Жапаров 1, экинчиси Өмүрбек Бабанов 2, үчүнчүсү ким? Үчүнчүсү Темир Сариевич Арганбаевич жардам бере тургандар. Ошонун колунан келет, Бабановдун колунан келет, Темир Сариев Арганбаевичтин колунан келет, Сады Жапаровдун колунан келет. Негизи эле ачыгын айткандачы, биз жалпы эл, 7 областын элибиз начар экенбиз да. Анткеничи биз тура эмес президентти шайлайт экенбиз, өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Анткени президентти шайладык, Сооронбай Шарипович гүлдөтөм деп, ушундай да гүлдөтө албагандан кийин кандайына гүлдөтөт Сооронбай Шарипович? Биздин премьер-министр Мухаммед Албагазиев кандайына гүлдөтөт? Ушундай да эл кыйналып атканда булар жардам берген ордуна элди курутуп атат го, наоборот. Туурабы? Жалпы кыргызстандыктар, жалпы 7 областынын угармандары болбойт го дейм мындай нерсечи. Ушундай да жардам бере турган элдер чыгат, патриот элдерчи. Президентибизди кетириш керек. Анын ордуна Сады Жапаровду президент кылып коюш керек. Темир Арганбаевичти премьер-министр коюш керек. Өмүрбек Бабановду төрага кылып коюш керек. Элден чыгарыш керек. Элден күйө турган Сады Жапаров, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев. Ачык эле айтайын, рахмат силерге. Сооронбай Шарипович, мен сизге айтып коеюн. Өз калооңуз менен Мухаммед Албагазиевди өзүңүз отставкага кеткениңиз жакшы.
Анткени мынакей Акайсын убагында эмне болдук, эч пайдасын тапкан жокпуз. Бакийсин убагында эмне болдук, эч пайдасын тапкан жокпуз. Атамбаевдин убагында эмне болдук, эч пайдасын тапкан жокпуз. А сиздин убагыңызда эмне болуп атат? Сиздин убагыңызда наоборот эл куруп атат. Эл курап, сусап атат жардамга муктажгачы.